Ассаламу алейкум, менин урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, жердештерим, жалпы эле мусулман бир туугандарым. Жамаат, азыр бүгүн 22 март Москва шаарында Крокус Сити Холл деген өтө чоң торговый центрде өтө катуу теракт болуп атат туугандар. Баарыбыз көрүп атабыз, ичине 5 киши видео боюнча ошо 5 киши кирип, автоматчан кирип, полный чекеден кырып атып атат туугандарым. Ошол себептен азыр бул жерде чрезвычайный ситуацияны уже Россия объявлять этти туугандар. Сиздерге берип кете турган советим, жамаат, вообще геройствовать не нужно, геройствовать этиштин кереги жок, герой болуштун кереги жок. Туугандар, доставкада иштеген жамаат, грузовой экспресспе ар бир товарыңызды алып атканда ичин сөзсүз карап алыңыз, ичинде эмне бар, эмне жок. Потому что ичинде запретный вещество болуп калышы мүмкүн. Таксиде жүргөн агаларым, инилерим, досторум, туугандар, ар бир адамды алып атканда дагы өтө тщательно мамиле кылып, кайдыгерлик мамиле кылбай, туугандар, өтө тынч жүрүшүбүз керек. Гаилер токтоткондо дагы, туугандар, ар бир айткан приказына баш ийиңиздер. Лишний движение кылыштын кереги жок. Азыр мына группаларда дагы жүрөт. Азыр если водитель же болсо башка бирөө лишний движение кылган болсо, уже огоньга дагы мынтип добро бериптир. Атканга уруксат бериптир туугандар. Ошондуктан ар бириңиздерге кулагыңыздарга жана күмүш сырга деп коет го, угуп алыңыздар туугандар. Анан метродо жүргөндө дагы өтө этияттык менен жүрүңүздөр туугандар. Метродо дагы адам көп болот, ал жакта да теракт болушу мүмкүн, башка бир нерсе болушу мүмкүн. Ичиндеги эмелерге дагы, милицияларга дагы баш ийиңиздер туугандар. Өтө сак болуңуздар.